Чоң эненин туулган күнүндө келини каза болду. 26 жаштагы Наргиза 3 бир туугандын улуусу болгон. Сокулук районунун Новопавловка айылында курулуп жаткан үйдөн плита түшүп кетип, кошуна үйдү басып калды. Анын кесепетинен каза болгон 26 жаштагы келин Нарын облусунун Актала районунан болгон. Наргиза 1991-жылы Кара Бүргөн айылында төрөлүп өскөн. Үй бүлөсү менен Чүй облусуна көчүп келген. Наргиза 3 бир туугандын улуусу. Өзүнөн кийин 2 иниси бар. Айыл тургундарынын айтымында ал мектепте жакшы окуган жана тың кыздардын бири болгон. Буга чейин Сокулук районунун Новопавловка айылында курулуп жаткан үйдөн плита түшүп кетип, кошуна үйдү басып калгандыгы маалымдалган. Анын кесепетинен 26 жаштагы келин каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Деповская көчөсүндө жайгашкан номер 30-турак үйдүн үстүнө плита кулап түшкөн. Анын кесепетинен 5 адам, 1 эркек киши, 3 аял, 1 жаш кыз жаракат алып ооруканага жеткирилди. Ал эми оор жаракат алган келин окуя болгон жерде көз жумган. Маалым болгондой, 6 адам чай ичкен отурушкан. Каза болгон келиндин бир тууган кайынагасы Данияр Амантаевдин айтымында, алар 78 жашка толгон чоң эненин туулган күнүн белгилөө үчүн чогулушкан. Көз жумган келинибиз Наргиза дастарконун даярдап, жаңы чайга отурганда плита үйдү басып калды. Ошол учурда анын жолдошу эшикте жүргөн. Алар жаңы үйлөнүшкөн болчу. Учурда апабыз Гүлайым 1994-жылы төрөлгөн Айтурган жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал эми Динаранын буту сынды. Кошунабыздын туугандары эч кандай коопсуздукту сактабай курулуш жүргүзүп жаткан. Ал эми үйдүн ээлери учурда Россияда, деди Амантаева. Ал жеңил жаракат алып ооруканага жаткан жок.